akın degen uşunday aytış kurup berele Kargın taptın taşınday Korpaka jançış kurup berele Kaya kaymağın ırdın kadimge alpış kurup berele Ағартушылық білім беруінің өзі қатаршындағы ел аралық илими практикалық конференция илимпоз оқымыштыларды, практик педагогтарды жалпы білім беру системасындағы білім беру ұйымдарын біріктіріп, азырғы учур талабына ылайык білім берудегі жаңылтмаларды колдонуу жана илимий изилдөөлөрдү жайылтуу үчүн маанилүү маселелерди талкуулоонун аянтчасы болуп отурат. Биздин окуу жайдын дагы тарыхый окуу жай катарында баландыгы, кандыгы бир тарыхта дагы чоң орун алат деген ойдомун. Себебинде тарыхый фактыларда ошол бүтүрүүчүлөр кызыл мугалим деген статус алып, жер-жерлерден кыдырып элди окутушкан. Ошондуктан мен ойлойм бүгүнкү илимий конференция жогорку деңгээлде болуп, өзүнүн натыйжасын илимий изилдей турган учурга келди деп ойлойм. Ошондуктан дагы бир жолу кош келипсиздер, илимий конференцияга ийгилик каалайм. Сыдык Алайчы бул жараткандын мындай сейрек болгон бир таланты да. Анткени мына Залкар барпыны төкмө айтыштан жеңген бул Залкарга эле мындай буйрган нерсе десек жаңылбайбыз. Ол мына Сыдык Алайчы атамыздын мерейтойуна арналган үлкөн иш-чара. Қазір көріп отырмыз қандай үлкен ұлағат әулет болған, қаншама ұрпақтары. Міне бүгінгі күнге дейін ректор мырза өте жақсы айтып кеттіңіз, білімді әулеттен жақсы тұлға азаматтар шығады деп. Сондықтан мына атамыздың қаншама әулет өсіріп, осы тек қана бір әулеттің ғана емес, біз қарап отырмыз, бүкіл мына ұлттың атасы сияқты болған кісі екен да бұл кісі. 20-шы жылдардың аяғында чоң атабыз ырчылык өнөрүн аркалабай, мугалимдик кесипке өткөндүгүн өзүнүн ырсаптарында мындай деп айткан экен. Ал кезде жап-жаш бала элем, акындар менен басканмын. Ырым менен басмырлап бирөөгө катуу айтпадым. Көнүмө жакпай негедир ырчылыкты таштадым. Мугалим болуп балдарга сабак берип баштадым деп өзүнүн мугалимдик кесипке баш өтүү менен кирешкенин жазган. Айылыбыздын төмөн жагында эски кичинекей мектеп Сыдыктын мектеби деп ал эл оозунда айтылып калган эле. Ошондуктан бүгүн дагы жогоруда айтылып кеткен Кара суунун дүшөнү деп айтылган деле сөз бекеринен эмес. Токтогул менен жолуккан деп, барпыны жеңген деп, башка көптөгөн ырчылар менен айтышкан деп айтып жүрөт. Бирок дәл катары бир нерсени айтайын. Токтогул ырчынын чоң баасын алган акын. Токтогул ырчы менен 3-4 жолу жолуккан акын. Мына ошол бир чоң тойда Токтогул менен биринчи жолукканда мындай деп ырдап калат экен да. Айландырып карасаң, тургандардын баары ырчы. Çoğulup geldi bu жерге, çoykara barpı sarırçı, Toktogul menen botabay, toptonup kalgan karırçı. 18'ge çıgalek, men babamın balarçı. Oşa yerden Toktogul balarçı degen kısımdı aygarıp, oşa yerden balarçı olup kalgan eken. Ош педагогикалык университеттин жамаатына, ректоратына, бүт студенттерге ошол 100 жылдыгы менен куттуктап, дагы албан ийгиликтерди каалап кетким келет да. Анан терең ыраазычылык дагы билдирим келет. Ушул баардыгы Сыдык Алайчевдин атын, урпактарынын атынан. Себеп биз үчүн бул өтө чоң сыймык дагы чоң жоопкерчилик да. Биз билбеген факторлорго ээ болдук да. 80ден ашык изилдөөчүлөр докладдар даярдалыптыр. Мына азыркы сессияларда талкуулоо дагы болот. Биз үчүн бул аябай мындай чоң бир кенч катары тапкандай эле сезип атабыз да. Кудай буйруса бул кийинки биздин урпактарга дагы чоң бир жакшы байлык деп эсептейбиз да. Ош педагогикалык университетинин 100 жылдыгы
Анан ошондой эле Сыдык Алайчевдин 130 жылдыгы ошо менен мүмкүнчүлүк менен пайдаланып ушун маарекелеринен да бир куттуктап эткенге уруксат этиңиздер. Акындыгым жашынан жетим калып, акын болуп жүрүп, 27-жылдардан биринчи аңгартуучулардан болгон. Биринчи мугалимдерден болгон. Ошол элди журттун сабатсыздыгын жоюу маселесинде аракет кылып, 30 жылдай эмгек кылып, мугалим катары эң жогорку бааны алган. Атайын орден менен сыйланып, отличник образование болуп, анан кийин пенсияга чыккан.